Генерал Камчыбек Ташиев аянуштуу сүйлөдү. Эгерде мен өлсөм, менин сөөгүмдү ата-энемдин жанына койгула деп дайым балдарыма айтып келем. СИЗО 1 түрмөсүндө камакта жаткан адам ооруканага барып жан берди. Биздин ажобуз Тажикстанда трибунада сүйлөгөн сөзү үчүн тике туруп кол чабышты. Биздин президентти Тажикстанда аябай каттуу сыйлады. Дрондор менен биздин ажобуздун портрети көрсөтүлдү. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астына видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мен дүйнөдөн өткөндө сөөгүмдү ата-энемдин жанына койгула деп айтып келем. Ташиев Жалал Абад облусунда ээн талага 40 000 көчөт отургузулду. Сугаруу үчүн Израилдин ирригациялык системасы колдонулат. Аны Туркиядан келген адистер орнотушту деп белгиледи УКМ. Долбоордун алкагында жаңгак, мисте, бадам, алма, карагай, өрүк, ошондой эле ийне жалбырактуу дарактардын 7 түрү отургузулууда. Kırgız elin batırı söz şöyle kaltırsa gereksiz deyip demeyeceğim yoktu. Adam ötkenden gibi söyleye albaydı da hiç. Ayta albaydı. Şu kerez bol baytılıp kalsın deyip başından aytıp getirdim de benim cürümden. Bir gün biz de ötürüz. Haysi bir günde ölü de. Oşonda baldarıma yamaytam da. Meni şu ayıldağı Nurzogo atam men apam can aparıp koyasınız deyip. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Бишкекте бир жумада 246 объект буздурулду. Бир жуманын ичинде Бишкек мэриясынын жер пайдаланууну көзөмөлдөө башкармалыгы 246 мыйзамсыз курулушту демонтаждады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, жеңил типтеги объектилер, анын ичинде күлкөлөр, контейнерлер буздурулду. Ошондой эле шаардын көчөлөрүнөн 17 шлагбаум алынды. Ош базарынын аймагында Жаш гвардия бульварынан Кулеев көчөсүнө, Аларча дарыясына чейинки 33 объект демонтаждалды. Дизайн кодуна дал келбеген 244 даана жарнак конструкциялары алынды. Мындан тышкары Тоңуч Кичи районундагы муниципалдык жерде руксат берүүчү документтери жок жайгашкан 20 гараж бузулду. Бул объектилердин бардык ээлерине алдын ала демонтаждоо тууралуу эскертилген. Ошондой эле түндүк айланма жолдун боюнан 10 объект демонтаждалды. Жумуштар 1-Май районунун администрациясы менен биргеликте жүргүзүлүүдө. Булак Баракелде. Тажикстанда дрондору менен Садыр Жапаровдун портрети көрсөтүлдү. Кече 31 мартта Худжан шаарынын Борбордук стадионунда эл аралык Нооруз майрамына арналган майрамдык иш-чара болду. Чогулгандардын алдында 3 мамлекеттин башчылары Садыр Жапаров, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев чыгып сүйлөштү. Расмий бөлүктөн кийин Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандын маданият, искусство ишмеринин катышуусунда салтанат концерт менен уланды. Ошондой эле дрон шоусу да болду. Шоудо дрондор менен Кыргызстандын картасы чийилип, Садыр Жапаровдун портрети да көрсөтүлдү. Мекке шаарына кирүүгө убактылуу чектөөлөр киргизилет. Сауд Аравиянын компетенттүү органдарынын маалыматына ылайык 29 апрелден 10 июнга чейин хаджга даярдык көрүү алкагында Мекке шаарына кирүүгө жана жүрүүгө убактылуу чектөөлөр киргизилет. Тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу белгиленген мөөнөттө Сауд Аравияга барууну пландаган кыргыз жарандарына киргизилген чектөөлөрдү эске алуу зарылдыгын эскертти. Хаджда аткаруу үчүн Сауд Аравиянын мыйзамдарына ылайык тиешелүү хадж визаны алуу зарылдыгын эскертебиз дешти мекемеден. Министрлик кыргыз жарандарын Сауд Аравия падышачылыгынын мыйзамдарын, эрежелерин сактоону сунуштайт. СИЗО 1де камакта жаткан адам ооруканада каза болду. Маалыматты ЖАКтан тастыкташты. Жаран 2024-жылдын 8-майда 1-Май райондук сотунун чечими менен номер 21 мекемеге камакка алынган. Ал 27 мартта ичи ооруп жатканын айтып кайрылган. Убактылуу кармоочу жайдын дарыгерлери карап тез жардам чакыруу чечимин чыгарышкан. Ал Мамыкеев атындагы улуттук хирургия борборуна жеткирилген. Ага боор рагына өтүп кеткен боордун циррозу жана порталдык гипертензия диагнозу коюлган. Ошол эле күнү операция жасалган. Көрсөтүлгөн жардамга карабастан 28 мартта саат 19:30 чамасында жанандыруу бөлүмүндө каза болду деп айтылат маалыматта. Как гласит народная мудрость,
3 дерева, растущие рядом, своими корнями укрепляют одну землю. Кыргызстан Тажикстанда стадион толуу эл Садыр Жапаровдун сөзүнө туруп кол чабышты. 31 мартта Тажикстандын Ходжан шаарында Кыргызстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын мамлекет башчыларынын жолугушуусу болуп өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров төмөнкү сөздөрдү айтты. 3 дарак катар өсүп, өзүнүн тамырлары менен бир жерди бекемдейт. 3 эл — Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан. Бул дарактар сыяктуу. Алардын күчү биримдикте. Президенттин бул сөздөрүнөн кийин бүтүндөй стадион ордунан туруп, кол чаап, жылуу кабыл алды. Садыр Жапаров бул метафора менен үч боордош элдин ынтымагын, достугун, кызматташтыгын баса белгиледи. Бул бердирүү аймактагы тынчтыкты, стабилдүүлүктү өнүгүүнү колдоого чакырган маанилүү билдирүү болду. Биз президентибиз менен сыймыктанабыз. Унаастын алдына 2 киши олтургузуп алган айдоочу жоопко тартылды. 2025 жылдын 31 мартында Honda Civic үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу Каракол шаарынан Жети Өгүз районунун Барскоон айылына бара жатып, жол эрежесин бузган. Бул учур видеого түшүрүлгөн. Жети Өгүз райондук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан автоунаанын ээси Барскоон айылынын тургуну табылып, мыйзам бузган үчүн протокол түзүлүп, айып пул салынды. Geçen gün biraz basın filmlerinde gençler yol erişeleri biraz fazla bundan yol erişeleri uzman geçti.